Куатбек Алчевич, мындай маалымат жүрөт да, булар 15-жылдын 31 декабрына чейин алынган дейт. Кызыл омпол аянтчасычы уранды иштетүү боюнча Евразия фирмасы аркылуу. Андан кийин кандай болгон? Андан кийин канчанчы жылга чейин булар узарткан? Эмне болгон, ошону баяндап бересизби? Урматтуу Калдыбек Шакирович, мен айткандай, мына акыркы берилген лицензиянын негизинде булардын иштөө мөөнөтү 31 декабрь 2020 жылга чейин узартылган. 20 жылга чейин узартылган, Ошол убактагы лицензияга комитеттин стат секретары Султанов кол койгон экен. Ким койгон дейсиз? Султанов. Куатбек Алчевич, бул эми ошол жердеги Тоң районундагы бир туугандар ошол жерде айылдарга келип, мындай бир чогулуш өткүзүп, элдер менен сүйлөшүп, кеңешип, ата бабабыздан калган салт бар, баягы кеңешип кескен бармак оорубайт деп, бир ошол эл билгенби ошол жердеги ушул болуп аткан нерсени? Эми ар кандай сөз айтылып атат, элдин калың катмары билген билбегени жөнүндө бүгүнкү күндө айтыш кыйын. Негизинен баягы түшүндүрүү иштерин могул лицензияны алгандан кийин кайсы ошол недропользователь болсо, эл менен мындай ошол кандай иш жүргүзүлөт жөнүндө сөзсүз түрдө эл менен жолугушууларды өткөрүлүшү зарыл да. Булардын өзүнүн планына ылайыктуу ошол жолугушууларды мерчемдүү жерлерде өткөрүшкөн. Бирок эми кээ бири айтат, уккан эмеспиз деп, биринчи жолу уктук деп, ушул жакын арада көтөрүлгөндөн кийин. Кээ бири айтат, баягы катышкандар болуп атат арасында ошол иш-чараларга. Бирок так маалымат жок экен да, туурабы? Негизинен булар ошол баягы талапка ылайыктуу эл менен жолугуш иштерин жүргүзүп турушкан. Эл макул болгон. Баары макул болгон эмес, билесиздер да, акыркы мына болуп аткан көрүнүштөрдүн баардыгы ошонун натыйжасынан чыгып атат. Ооба. Көпкө чейин ошол эл менен жолугушуулардын натыйжасы жакшы болгон эмес деп ойлойбуз да. Натыйжасы жакшы болгон эмес. Туура. Сиз барып баягы жыйын өткүзүп келбедиңизби? Ооба. Эми ошол элди түшүндүргөндө, ошол каршы болгондо жергиликтүү бийлик, өкмөт бул маселени көтөрүш керек болчу да, лицензияны бердирбечи. Элге түшүндүрүү иштери жыйынтык бербегенден кийин токтотуш керек болчу бул маселени. Биринчиден, экинчиден эми Мысык көл биосфералык зонада ушундай биз Кыргыздын баягы курортный зоналарда ушундай бир месторожденияларды баштардын астында өтө биз кылдаттык менен акырын болушубуз керек да. Мына жыйынтыгын өзүңүз барып көрүп келдиңиз, жыйын өткүзүп келдиңиз, жакшылык алып келбей атат да. Эми биосфера зона болгондон кийин муну эми жабыш керек, Куатбек Алчевич. Элди ызчы кыла бербейчи. Эми мен ушул сунушум жабыш керек го бул. Туура айтасыз, Калдыбек Шакирович. Эми баягы эл менен бул лицензияны билесиздер, бул баягы чалгындоо иштерине гана алган да. Бүгүнкү күндө алардын колунда ошол уран кенин иштетүү боюнча эч кандай уруксат кагаздары, лицензиясы жок. Аны иштетүү боюнча бүгүнкү күндө эч кандай мындай сөз да болушу мүмкүн эмес, лицензияны алганга чейинчи. Ошондуктан бул 2010 жылы берилген лицензия болуп эсептелинип атат. Баягы чалгындоо жүргүзүү боюнча. Анан могул сөзсүз түрдө эгерде биз иштетүүгө жаңы лицензияны берүү чечими боло турган болсо, процедуранын негизинде элдин каршылык эместиги комитет тарабынан сөзсүз түрдө бул эсепке алынмак. Бүгүнкү күндө комитет тарабынан ал уран кенин иштетүү боюнча лицензия берилген жок. Түшүнүктүү. Рахмат, Куатбек Алчевич, түшүнүктүү.